Биз тамак жебей, тамаксыз жашай да албайбыз. Тамак бул биздин кыймылыбыз, биздин жүрүм турумубуз, дем алабыз, жүрөгүбүздүн согушу. Эгер биз тамак аштан отказ кылсак, эмне болот? Бир аз күнгө кандай процесстер жүрөт? Организмге кандай өзгөрүүлөр байкалат? Негизи пайдалуу же зыяндуу? Буга жооп берүү кыйын. Күтүүсүз нерселер да болуп кетиши мүмкүн. Ачкачылык кээ бир процесстер бизге пайда алып келсе, а кээ бири наоборот зыяндуулукту алып келет. Ушул темага талкуу жүргүзөбүз ушул видеодо. Башында организмде энергетический резервдер активдүү иштей баштайт. Биринчи очередде именно гликоген турат. Бул өзгөчө молекула. 1 грамм глюкоза менен 4 грамм суу аралашкан учурда. Гликоген бул биздин боорубузда сакталат. Калган жарымы биздин булчуңдарда жайгашат. Чоң адамдардын организминде орточо өлчөмү бул 400 грамм болот экен. Гликоген сакталат. Биздин спорт менен канчалык көп машыкканыбыздан көз каранды. Гликогендин көп болушу же аз болушу. Гликоген бул постоянно спорт менен машыккан спортчуларда даже 1 килограмм гликоген болушу мүмкүн. Бул только булчуңдарында жана боорунда болот экен. Бирок ошол запастар примерно 1 күн ачка болгонго гана чыдайт экен. Канчалык көп болгон күндө деле 1 күн ачка болгондо ошол убакытка эле чыдайт экен. Гликоген бул башкача айтканда ачка болгондо биринчи очередде гликогенди пайдаланат. Организм пайдаланып баштайт ушу гликогенди, азыктандырып баштайт. Энергия, күч кубат берүүчү молекула. Чындыгында биз гликоген алганда ачкачылыктын азабын көп тартпай, кыйналбай, дискомфортту сезбей, алсыздыкты байкабай калат экенбиз да, андай нерселер болбойт экен. Гликоген канчалык көп болгон учурда. Албетте курсак ачка болгондо курсак курулдаса чыдабайбыз, көнө албайбыз. Дальше эмне болот? Биринчи күндүн айттык. Биринчи күндөгү бул организмге гликогендерди тамактан баштайт дедик. Организм экинчи, үчүнчү күнгө караганда катуу сурап баштайт да. Аябай чыдабайсың биринчи ачка болгондочу. Ал эми экинчи, үчүнчү күндөр ачка болгондо ачкачылыктан уже көздөр караңгылап, алсырап, иштей албай, шалдырап калат да, энергия, күч кубат жок болуп калат. Ал эми баштап ачка болгондо уже мээ дагы организмде көнүп калды да, катуу сураганда бербейт, анан көнүп калгандан кийин организм мындайча айтканда өзүнүн дөгүн нерселер менен тамактанып, азыктанып баштайт экен. Эми бул нерсени айтыш өтө мисалы катуу экен, өзүн өзү жейт экен деген деп айткандай эле болуп атат. Экинчи күндөрдө уже ачкачылыктан көздөр караңгылап, алсырап иштей баштайт да, мындай иштегиң келбей. Ал эми үчүнчү, төртүнчү күндөрүндө биринчи күндө катуу сурайт да, уже мээ, организм көбүрөөк требует этип прям сигнал бере баштайт, ачка болдуң депчи. Ал эми экинчи, үчүнчү күндөрүндө уже ал өзүн өзү уже көндүрүп баштайт да, баягы сурабайт экен, сурасам да бербейт экен дегендей, организм дагы уже мындайча айтканда өзүн өзү жеп, өзүн өзү курсагын тойгузат десек катуу болот да, бирок бул чындык. Организм уже үчүнчү, төртүнчү, бешинчи күндөрүндө байкасак, күндөн күнгө оорлошуп кете берет. Баягы алсыздыкты сезек, организмде запастар болот да, күчтөр болот булчуңдарда, боорулордо, мол майларда. Ошол майларды жеп баштайт экен кадимкидейчи. Тамак жегенде эле ушундай баягы организм ошону алып баштайт экен да. Мисалы жүрөктүн жакшы иштеши үчүн бизге күч кубат керек, витаминдер керек. Ал витаминдерди организм алып алат дагы баягы ачкачылыктанчы. Анан жүрөктүн иштеши, боорубуздун иштеши начарлап, күндөн күнгө алсыздап баштайт экен да. Анан ошентип отуруп 30 күн деп коелу. 30 күнгө жеткенде уже 3 жума өттү, 4 жума өттү. Ошентип өзүн өзү алдап акырындык менен организмдеги запастардын баарын жеп түгөтүп, уже 30 күндөн кийин дегенде уже запастар калбай деле калат организмдеги. Баягы жырлар жок денедеги, уже өзүн өзү жеп койгон, жүрөктүн иштеши начарлап баштады. Ал ала турган витаминдин баарын организм ачкачылыктан уже алып жеп баштады да кадимкидейчи. Көздөр кадимкидей көрбөй баштайт экен. Көздөр тумандап. Бир адам атайын 10 күн ачка болуптур да, көрөйүнчү депчи өзүн өзү сынап. Билбейм, бул бекерчиликтенби же кандай, может кээ бирлер болушу мүмкүн. Кайсы учурда адамдар ачка болот, мисалы депрессия, стресске болгондо ачка тамак ичпей жүрүшү мүмкүн да, может 5 күн, может 10 күн. Ошентип 10 күн ичпей коеюн деп жолдо кетип баратып, мындайча айтканда чуть эле өлүп калайын депиптир да, аварияданчы. Уже күч жок болгондон айдай албай дагы эчтекени чувствовать эте албай калат экен да. Слабость ушунчалык күч алып кетет экен. Ошол себептен 30 күн дегенде уже запастар калбай калып, адам өлүмгө чейин алып келиши мүмкүн, толук мүмкүн. Андыктан эч качан ачка болууга аракет да кылбаңыз, ачкада жүрбөңүз.
ден соолукта болуңуздар. Менин каналыма катталганды унутпаңыздар.